إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир тууган мусулмандар, Аллах Таалам бизге пайдалуу илим, адал рызкы, кабыл болгон амал насип кылсын. Ошол уккан билгендерибизди кыямат күнүндө жакшылыгыбызга күбө кылсын. Бүгүн биз 7-чи милдетти өтөбүз. Буга чейин айттык, эгер Алла Таалам кулуна бир буйрук берген болсо, ага 7 нерсе милдет болот аткарышка деп. Биринчи эле ошол буйрукту билиш керек дедик. Андан кийин ал буйрукту сүйүш керек. Андан кийин сүйгөндөн аны сүйүп эле жүрөрбүздөн бекем чечим кабыл алып, ошону аткарам деп жеңди сүрүп, белди байлап аткарам деген чечкиндүү кадам болуш керек. Андан кийин амал кылыш керек. Сүйдүм, чыгындым, умтулам, ниет бекем деп жүрөрбүздөн амал кылыш керек. Анан ошол амалды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө жана ихлас менен кылыш керек. Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн, Аллах үчүн деп, Аллахтын буйругу экен деп. Бул 5-чиси. Анан 6-чысы өттүк. Ошол ихлас менен кылынган амал, сүннөткө дал келген амал деп адам көңүлү ток жүрөрбүздөн ошону билиш керек. Ошол амалды жок кылып салуучу, бузуп салуучу, кемитип салуучу нерселерден. Себеби дегенде мурунку солих адамдар жакшы амалдарын жок кылып салыштан коркушкан. Кеп амалды кылып койуш эле эмес, кеп ошол амалдын сообун сактап калышта деп кече ушуну өткөнбүз. Анан бүгүн 7-чиси, акыркысы чындыкка, акыйкатка бекем болуу жана ошол бекем болгондон кийин жана жаман өлүмдөн сак болуу. Ушул акыркы бөлүк ушул. Ошол ихлас менен кылып жүргөн амалдарыңыз, жакшылыкта жүрөсүз. Эми ушул жакшылыкта жүрөм, сообуңузду жогото турган амалдарга барган жоксуз, бузук амалдарга. Бирок ошентип жүрө ошол нерсени бекем болуу, ошону улантып жүрүү деген сөз. Качанга чейин улантып жүрөсүз, качанга чейин бекем болуп жүрөсүз. Мына ошол бекем болуу, жакшылык амалда бекем болуу жана жаман өлүмдөн сактоо деген сөз. Сөйт туугандар, иннамал аъмалу бил хаватим, чындыгында амалдар аягында билинет. Чындыгында амалдар аягы менен бааланат, аягы менен аныкталат. Канча деген адамдар жакшылыкта жүрүп келип, кайра жакшылык иштерин баарын таштап, бузук иштерге өтүп кетип, ошо менен бул дүйнөдөн үзүлүп кеткендер бар. Канча деген адамдар жакшылыкта жүрүп туруп, акырында таштап туруп, ошол таштаган кезде жан бергендер бар. Ошон үчүн биз жакшылык амалды дайыма улантып жүрүү, ошол нерседе бекем болуу, ошентип бул дүйнөдөн кош айтышуу, бул чоң ийгилик туугандар. Мына ошол 7-чи бөлүк ушул. Эгер биз ушул 7 бөлүктү, Кудай Таалам буйруган буйрукту, тыйган тыюуда ушул 7 милдетке бекем болгон болсок, биз ийгиликте, жакшылыкта болобуз туугандар. Ошон үчүн мына Хижр сүрөсүнүн 99-аятында Алла Таалам айтат: "Ва'буд роббака хатта я'тиякал яқин" деп. Роббиңе ибадат кылгын качанга чейин? Яқин келген чейин. Яқин келгенге чейин Роббиңе ибадат кылгын. Бул деген яқин деген өлүм келгенге чейин. Ушу өлүм келгенге чейин биз дайыма Алла Тааламдын буйругун аткарууда, тыйгандан тыйылууда, жакшылыкта жүрүшүбүз керек. Эгер ушул жаныбыз чыкканча жакшылыкта жүрүп кеткен болсок, анда биз жеңишке жетебиз иншалла. Чоң ийгиликке жеткен болобуз. Шайтанды жеңген болобуз, душманыбызды. Алла Таалам ыраазылыгына жеткен болобуз. Ал эми жакшылыкта жүрүп туруп жаман иштерди баштап, жакшылык ишти таштап, бузукулук менен бул дүйнөдөн өтүп кеткен болсок, Аллах сактасын, буга чейин кылып келген амалдарыбыздан кол жууп калуу коркунучу бар туугандар. Себеби биз айттык, амалдар ниетке жараша болгондой эле, ошол эле адамдын ошол жашоосунда кылып жүргөн амалдарынын кабыл болгон белгиси, ошондой амалда бул дүйнөдө көз жумушу, ошондой амалда бул дүйнөдөн кайтыш болушу. Эмнеге туугандар? Дагы бир хадистерде келет, сохих хадис бул. Айтат: "Иннал абда ла я'малу амала ахлин нар ва иннаху мин ахлил жанна." Кейбир адам, кул адам, мисалы адам баласы бир тозок иштин амалын жасап, бирок ал адам бейишке кирип кетет дейт. Ал эми "Ва я'малу
амали ахлил жанна, кээ бир башка бир адам бейиштин амалын жасап, бирок ва иннаху мин ахлин нар, бирок ал тозоктун ээлеринен болуп калат дейт. Ва иннамал амал бил хаватим, чындыгында амалдар аягында, акырынкы менен билинет. Кээ бир адам бузук иш кылып жүрүп, ошол бузук иш экенин билип, ошол ишти таштап, Кудайга тоо кылып кайтат. Ошо менен өкүнүп, ошо кылган иштерин өкүнүп тоо кылып, жакшылык менен кайра өтүп кетет. Мындай адам бейишке кирет деп айтат. Ал эми кээ бир адам жакшылык иште жүрүп туруп, ошол жакшы иштерин таштап салат. Анан кайра бузук ишке өтүп кетет. Ошо бузук ишке өтүп кеткенден кийин аз өтпөй эле бул дүйнөдөн өтүп кетет. Мына көрсөңүз, көп бир нече убакытка чейин жакшы амал менен жүрүшү мүмкүн. Көп убакытка чейин. Анан бир бузук иштерге түшүп кетип, намазын таштап, ошон менен 1-2 жыл болбой эле бул дүйнөдөн өтүп кетиши мүмкүн. Ошентип намаз окубай өтүп кетиши мүмкүн бул дүйнөдөн. Жакшы иштерин баарын таштап, жаман иш менен алек болуп жүргөн кезде өтүп кетиши мүмкүн. Көрсөңүз, кандай коркунучта туугандар. Ошол үчүн биз жанагы жогоруда айтып келген нерселерди аткаргандан кийин ушул амалдарыбызга бекем болуу, дайыма жакшылыкта жүрүү, ибадат менен, туруктуулук менен жүрсөк, жакшылыкта болот адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жаңылбасам Хайбар согушу же бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын согуштарынын биринде бир адамды көргөзүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Ман ахабба ан янзура иля ар-раджули мин ахлин нар фалянзур иля хада" деп. Ким тозоктун адамын бул дүйнөдөн көргүсү келсе, анда ушул адамга карагыла деп, ошо согушта бир адамга көргөзөт сахабаларына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул адамга карагыла дейт. Анан ошол адамды караса, мындай айбаттуу, денебелери мындай айтканда кубаттуу, күчтүү, ошол согушта согушуп, не деп коет, жоопкердейби, күчтүү, баатырдай көрүнгөн жүргөн адам. Анан айрым сахабаларга ал түшүнүксүз болот. Бул адам мушриктер, ошо капырлар менен согушуп аткан болсо, Алла жолунда депчи, ошол жихадта. Бирок кантип бул тозокто болуп калат деп түшүнбөгөндөр болот. Анан арасынан ага чейин жаңы динге кирип аткандар пайгамбар саллаллаху бул сөзүнө шек санагандар болот. Анан ошо шек санаган адамдын бири ошол адамдын артынан ис түшөт. Контуп коюңуздар туугандар. Эмнеге бул адам шейит кете тургандай болуп согушта жүрсө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул адамды тозоктун адамы деп айтты деп. Анан артынан ошону көз салып карайт, караса жанагы киши согушуп жарадар болот. Жарадар болуп, анан ошо жарадарына наалып, кейип-кекшип, бир учурда ошол жарадарына сабыр кылбай, кылычын алып туруп, көкүрөгүнө коюп туруп, ошого эңкейгенде кылыч жонунан чыгып кетет да. Эмне кылды? Мындай айтканда өзүнүн жанын кыйып салды ал адам. Анан тигил адам, шек санаган адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, абалды айтып берип, "Мен күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок, сен Аллахтын элчисиң" деп иманын бекемдейт да. Көрдүңүздөрбү? Анан ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин билет. Ал адамда жакшылык иште жүргөндөй болду, бирок аягында сабыр кылбай, өзүнүн жанын кыйып салды. Кандай чоң күнөө. Өзүнүн жанын кыйуу бул чоң күнөөлөрдөн туугандар. Өтө чоң күнөөлөрдөн. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте айткан: "Иннар раджул я'малу замана тавил би амали ахли жанна." Бир адам узак убакытка чейин бейиштин амалдарын жасап жүрөт. Сумма юхтаму лаху амалуху би амали ахли нар. Андан кийин ал акырында тозоктун амалы менен кайтыш болот. Тозоктун амалын жасап кайтыш болуп өтөт дейт да. Ал эми ва иннар раджула ла я'малу замана тавил би амали ахли нар. Кээ башка бир адам тозоктун амалын жасап жүрүшү мүмкүн узак убакытка чейин. Бирок ал акыры сумма юхтаму лаху амалуху би амали ахли жанна. Ал жан бергенде акыркы амалы бейиштин амалы менен өтөт дейт. Мына бул нерсени эмне айтат? Бул жерде ушул адам узак убакытка чейин деле жакшылык иштерди жасап жүрүшү мүмкүн дагы, акырына келгенде сабыр кылбай жакшылык иштерин таштап, жаман иштерди жасап, анан өтүп кетиши мүмкүн. Кээ бир адам жаман ишти жасап жүрүп, анан ошол иштин жаман экенин билип, Аллах тааламга кайтып, тообо кылып, өкүнүп, ошол жаман иштерине жакшы иштерди жасап баштаганда аз убакыт өтпөй эле бул дүйнөдөн өтүп кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн иннамал амал бил хаватим, амалдар аягында билинет дейт. Көрүңүздөр туугандар, мына мен өзүм деле жашоомдо
бир таанышыбыз бар эле, 10 жыл мечитте азан айткан. Өзүм билем, 10 жыл азан айтып, мечиттен калбай жүргөн байкелерибизден эле, айылдаш эле. Анан кийин ошол киши кийин намазын таштап, азанчылыгын таштап, аракка өтүп кетти да, Аллах сактасын. Ошо аракка өтүп кетип, алкаш болуп кетти. Кийин анан ошентип жан берди да. Аллах сактасын, ушундай өлүмдөрдөн, жакшылыкта жүрүп туруп кайра жамандыкка түшүп кетип өлгөндөн. Кээ бир адамдар бар, жаман жолдо жүрүп туруп, жакшы жолго түшүп туруп анан жан бергендер бар. Анан бул жерде мындай ой келбеш керек. Анда мен жаман ишти жасап жүрө берейин, анан бир күн убакыт келет, ошондо мен жакшы иш жасап койсом, бейшелеринен болуп калат экен. Бул адамды өзүн өзү алдоо жана Кудай тааламды алдоо. Бул мындай айла-кердеги адамдарды айткан жок бул жерде. Адам чын эле адашып жүрөт, чын эле күнөө иштерди кылып жүрөт, чындыктан алыс жүрөт. Анан Алла таала мага топук берип, хидаятка түшүп, өкүнүп, анан бушайман болуп ушул жолдо жүрөт. Ошентип бул дүйнөдөн кайтыш болот. Ошондой адамдарга айтылат. Кээ бир адам жакшы иштерди жасап жүрүп туруп, аягына жаман иштерди өтүп кетет да. Аллах сактасын. Ошол үчүн биз жанагы Кудай таалам буйруган буйрукту аткарууда айтып бербедикпи милдеттерди. Ошол милдеттердин эң аягында эмне? Ошол кылып келген жакшынакай амалдарды ушунча мээнетти, канча жылдан бери келаткан, жыйналып келаткан сооп амалдарыңыз менен жакшылыкта бул дүйнөдөн өтүп кетүү. Ошон үчүн имам Ахмад ибн Хамбалдан качан биз эс алуунун даамын сезебиз дегенде айтканда, мен оң бутум бейиштин босогосун аттаганда ошондо мен рахаттын даамын сезем деген да. Бул деген сөз Кудай тааламдын буйруган буйруктары ушундай бир кыйын, адамдын жанына оор келген нерсе дегенди билдирбейт туугандар. Себеби дегенде биз жакшылык иштерди аткарып жүрүү менен булдан рахат алса болот. Ошон үчүн мурунку алымдар айтканда, эгер биздин могу ибадаттан, түнкү намазыбыздан, Аллахты кылып аткан зикирлерибизден, ушу жалпы ибадаттардын даамын биз кандай рахат алып сезип атканыбызды аттиңай бай манаптар, бийлик ээлери сезгенде биз менен согушмак бул нерсени тартып алышка деген да. Бирок алар андай даамды сезбейт, ошон үчүн алар наоборот бизди кор болуп жүрөт, бул байкуштар деп ошентип сырттан ойлошу мүмкүн да. Бирок адам ибадатты туура кылып, ихлас үчүн, Аллах үчүн кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөз бергендей жол менен кылган болсо, ал ибадаттан адам рахат алат туугандар. Аны айрымдар сезбегендер да болушу мүмкүн. Бирок ошону дайыма умтулуп кылып турган болсо, ошодон рахат алат. Ошол үчүн туугандар, бул динде амалдарыбызды аткарууда бекем болойлу. Мындай жеңил кош көңүлдү карабайлы. Себеби дегенде бул жүрөк деген эмне үчүн жүрөк деп аталып калган? Жүрөк бикасрати такаллубихи, калп деп коет. Бул ушул оодарылып турат да, ооп турат жүрөк. Жакшы адамдар менен жүрсөң жакшы, жаман адамдар менен жүрсөң жаман болуп кетесиң. Ушундай да, жана пахта сыяктуу. Пахтаны сүткө салып туруп сүт сыксаң сүт чыгат, сууга салсаң суу чыгат. Жүрөк ошондой. Ошон үчүн жүрөктү сакташ керек. Дайыма жакшы адамдар менен жүрүп, жакшы сөздөрдү угуп, ушундай илим мажлистерге отуруп, китеп окуп, Куран окуп, айтор жакшы жактар менен алектенип жүрсө, жүрөк ошентип рахат алып, жакшы нерселерди өзүнө сиңирет. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп кылган дуалардын бири: "Я мукаллибал кулуб", о жүрөктөрдү оодарчу, "Саббит калби ала диник", менин жүрөгүмдү бул диниңе бекем кыл деген дуа кылган да. Ошон сахаба, ошо Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны көп айтчу эле деп. Эмнеге? Себеби дегенде адамдын жүрөктөрү Алланын манжаларында болот, каалагандай оодарып турат деп. Адам баласы Аллах тааламдан бекемдикти, туруктуулукту динде суранган болсо, Аллах таалам берет. Аллах таалам менен биз чынчыл болсок, Аллах таалам бизге берет. Анан өзүбүз кош көңүл кылып сурабасак, бекем болбосок, жүрөктү сактап калуунун жолдоруна себептерин аткарбасак, албетте туура эмес жакка бурулат. Керек болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул динде эң туруктуу, эң бекем, Аллахтын буйруктарын кынтыксыз аткарган, тыйгандарынан бекем тыйылган, Аллахтын коргоосу менен сакталган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам боюнча Куранда айтат Аллах таалам: "Валаула ан таббатнака лакад китта таркану илейхим шей'ан қалила" деп Исра сүрөсү 47-аятта айтат. Эгерде биз сени бекемдебегенибизде, сен аларга бир аз болсо да ооп кетмек элең дейт да. Бул деген сөз ошол мушриктерге, аларга жан уруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн туугандары, ошол эле Меккедеги арабтар, мусулмандарга жан уруп, адамдарды динге кирсе экен, ыйманга келсе экен, тозоктон сак болсо экен деп чакырып берип, ошолорго сен жан уруп,
бушайман болуп хидаятка келсин деп боору ооругандан бул динден аларга жака ооп кетүү коркунучу бар эле. Биз сени бекемдебегенибизде деп Алла таалам айтып атат. Анан алымдар бул нерсеге кабар берип айтат: "Фаида кана хада лир расули саллаллаху алейхи вассалам, фама балуна нахну дуафа ил иман вал якин." Эгер бул нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтылган болсо, ал эми бизге окшогон ыйман алсыз, якини алсыз адамдардын абалы кандай болушу мүмкүн? Азыркы учурда мына бүдөмүк ар кандай бузгу маалыматтар көп, учурда шахваттагы адамдын напсиси ойногон нерселер аябай көп. Бул нерсе менен эмнени билдирет? Бул деген биз ушул динде бекем болуунун себептерин аткарып, жана дайыма Кудай тааламдан: "О жүрөктөрдү оодарчу Роббим, бул динге сен мени бекем кыл, мени дайыма жакшылык иште, туруктуу кыл. Ушундай абалда бул дүйнөдөн көз жумууга насип эт" деп көп дуа кылыш керек. Жакшы амалдар жүрүп анан таштап салып, ойку кайык болуп, бирде тияка, бирде бияка, бирде таштап салып, ушул нерсенин баардыгы Аллах сактасын, чындыкка бекем болбоонун бир белгиси, жүрөктүн ойноп турганын белгиси. Роббана ла тузи кулубана ба'да ид хадайтана. О Роббибиз, бизди хидаятка келгенден кийин кайра жүрөктөрүбүздү буруп салба деп Куранда да келген. Мына ушундай себептерди аткарыш керек туугандар. Туруктуулук. Алла таалам Куранда Ибрахим сүрөсүнүн 27-аятында айтат: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабит." Алла таалам ыйман келтиргендерди ушундай сөз менен бекемдейт дейт. Бул аятка Шейх Фаузан айтат: "Ал каулу сабит хуа калимату таухид, аллати сабатат фи калбил муъмин бил худжа вал бурхан." Бул бекемдейт деген бул таухид келмеси, Аллахтын жалгыздыгы, ла илаха иллаллах келмеси. Бул адамдын жүрөгүндө бекемделет дейт. Немненен? Чындык менен. Эгерде адам ошол нерсеге аткарып, өзү чынчыл болсо Кудай таала менен. Ва таthбитул муъминин биха фид дуnya. Бул дүйнөдө да Алла таалам бекемдейт, акыретте да бекемдейт. Бул дүйнөдө эмне менен бекемдейт? Бул дүйнөдө адамды адашуудан, ар кандай нерсеге ооп кетүүдөн сактайт. Жана акыретте эмне менен бекемдейт? Акыретте ошол келмени айта алат, сурактарга жана кабырда жеңил жооп бере алат, жана ал жердеги азаптардан сак болот дейт. Ошол Курандагы аят Аллахтын бекемдөө, ыйман келтиргендерди бекемдейт деген. Аллах таалам бизге бекемдик берсе, ушул амалыбызда туруктуу болот туугандар. Бүгүнкү тема туруктуулук, амалды дайыма аткаруу. Ошондой абалда бул дүйнөдө бекем болуу жана жаман өлүмдөрдөн сак болуу. Жаман өлүм деген сөз эмнеге жаман өлүмдөн сак болуу көп айтылат? Себеби дегенде биз жана жогоруда айтпадыкпы, амалдар аягында билинет деп. Жакшы амал менен жүрүп келип туруп, жаман иштерге өтүп кетсең, Аллах сактасын, ошого чейин амалдарыңда бир бүдөмүк бардыгы, боштук, кайдыгерлик, кош көңүлдүк, ички амал менен сырткы амалдардын карама каршы болушу, ошондой бир жаман белгилеринен деп да айтат алымдар. Ошентип намаз окуп жүрүп эле, жашнакы болуп жүрүп, туура эмес бир жолду көрүп калып, ошону жактырып калып, намазын, динин таштап, ошол жака өтүп кетип, анан кийин өлүп калгандар канча. Ошон үчүн туугандар, кантип мен туруктуу боло алам, кантип мен бекем боло алам деген ар бирөөбүздө суроо болот да. Жана ушундай туруксуздук алып барган нерселер эмне? Жана кантип туруктуу болом деген суроолор болот адамда. Бирде фатавада Ибн Таймияда айтат, Ибн Таймия рахмахулла: "Ман ра'a аннаху ла яншарих садруху." Кимдин көкүрөгү жазылып, ушул иманда бекемдик таба албаса рахат. "Вала яхсулу лаху халаватул иман ва нурул хидая." Иманын даамын тата албаса, же хидаяттын нурун сезе албаса, эмне кылыш керек десе, "Фали юктири тауба вал истигфар." Көп тооба кылсын, көп истигфар кылсын. "Вали юлазимил ижтихад би хасабил имкан." Мүмкүнчүлүгүнө жараша аракет жасашын дейт. "Валладина жахаду ланахдияннахум субулана." Ким бул жерде жолдубузда аракет кылган болсо, биз ага жеңилдик берип коебуз дейт Алла таалам. "Ва алейхи би иқаматил фараид захиран ва батинан." Аллах парз кылган нерселерди үстүнөн дагы, ичинен дагы жакшы аткарсын дейт. "Ва лузумус сиратил мустақим мустаинан биллахи мутабарриан минал хаули вал кувва илля бихи." Жана Аллахтан дайым жардам сурап, жана өзүнүн күчүнө таянбай түз жолдос жүрүүгө Аллахтан жакшылыкты жардам сураш керек. Өзүңдүн акылыңа, кылып жүргөн жакшы амалдарыңа таянба. Мен акылым, ушул зиректигим
көрөгөчтүгүм, тажрыйбам, көптү көрдүм, анан түшүндүм, иликтедим деп өзүңүздүн акылыңызга, күчүңүзгө, тажрыйбаңызга, өмүрүңүзгө таянбаңыз. Бүт нерсени Аллахка тапшырыңыз. Алла таалам хидayat бербесе, хидаятта болбойт элек. Имам Аузаи айтат: "Ла ястакимул иман бил илля бил каул." Иман сөз менен түз болот дейт. "Ва ла ястакимул каулу илля бил амал." Сөз түз болбойт, туура болбойт, качан амал болмоюнча дейт. Иман сөзсүз туура болбойт экен, сөз дагы туура болбойт экен, амал болмоюнча. "Ва ла ястакимул иман вал каул вал амал илля бин нiyya." Ошондой эле иман дагы, сөз дагы, амал дагы туура болбойт, качан ниет болмоюнча. "О муафакати сунна." Жана сүннөткө дал келмейинче дейт. Мына ушул нерселерди эмнеге айтып атабыз туугандар? Ушул сиздин сүйлөгөн сөзүңүз туура болсо, кылган амалыңыз туура болсо, ниетиңиз түз болсо, ушунун баардыгы бул динде туруктуулук, бекемдикте жүрүү, бул жашоодо жакшылыкта жүрүүгө себеп болуучу нерселер. Мурунку аиммалар иман, амал ушуларды айырмалаган эмес. Амалды имандан деп көргөн. Амалды имандан, иманды амалдан деп. Азыркы күндө мына мен ыймандымын, главный жүрөк таза болсо болду деп коюп, амалдан алыс болуп жүргөндөр, адашып жүргөндөр канча. Шейх Саади айтат: "Кантип эми бул динде туруктуу болуп жүрүш, бекемдикте истикома деп коет. Истикома деген дайыма ошол амалдарды таштабай, жакшылыкта жүрүү кантип ишке ашат десе, "О тамамул истикома би ма'рифатил хайр вал ихтихал фи фи'лихи." Бул динде бекемдикте жүрүүнүн жолу биринчиден жакшы нерселерди, жакшылыкты үйрөнүш керек. Мына илим алыш керек, угуш керек, жакшылыкты үйрөнүш керек, жана аракет кылыш керек ошону аткарууга. Болду. Уктуңуз, билдиңиз, аткарыңыз. Жакшыны билдиңиз, аткарыңыз. Жаманлыкты билдиңиз, таштаңыз. Жана ма'рифати шарри вал ихтихад фи таркихи. Жана жамандыкты үйрөнгөндөн кийин, билгенден кийин аны таштоо, аны билгенден кийин аны таштоого аракет кылуу. Мына ушул нерсе, эки нерсе менен ишке ашат. Жакшылыкты билип, жанашып, жамандыкты билип, андан таштоо. Анан туугандар айтып кеттик, жаман өлүмгө алып баруучу себептер. Ошол туруксуздук болуунун себептери бар экен. Кыска токтолуп кетейин. Эң биринчиден адамдын бул дүйнөгө толугу менен ушул дүйнөдө гана менин бакытым. Бир келдиң жашоого, сүргүн өзүң кандай кааласаң ошондой сүрдө. Ушундай түшүнүктөр бар да адам. Дүйнөгө толугу менен берилип кетүү. Ушул дүйнөнүн артынан гана мен бактылуу болом. Дүйнөгө жетпесем бактысыз болом деп, адам ушул жакта дүйнөгө кирип, жана акыретке болгон камы азайып кетет. Гамы азаят, калоосу азаят. Ушу дүйнөгө башын сайып, ою, гамы дүйнөгө кирип кетет. Мына ошол кезде дагы ушул дагы бирден бир себептери. Андан кийин күнөөгө түшүп кетиши, күнөөлөрдү жасап, күнөөлөр дегенде чоң күнөөлөр туугандар, чоң күнөөлөр. Ошо чоң күнөөлөргө кайдыгер болуп, кош көңүлдүк кылып, тообо кылбаганы. Мына ушул дагы туруксуздукка жана жаман өлүмгө алып баруучу себептер. Чоң күнөөлөр дегенде ошол нерсе менен Алла таалам акыретте азаптайт деген нерселер чоң күнөөлөр болот туугандар. Ошого тообо керек. Тообо кылмайынча ал күнөө кечирилбей жүрө берет бул. Акыретке барганда ал менен уже ошол күнөөнүн деңгээлинде жазаланат дейт. Жана Алла тааламдын айткан, коркуткан аяттары, эскерткен акыреттеги азаптарына бейгапар болуу, Алла тааламдын азаптайт деген сыпаттарынан бейгапар болуу. Араф сүрөсү 99 аятта Алла таалам айтат: "Афа амину макраллохи фала я'ману макраллохи иллал каумул хасирун" дейт. Алар дейт Аллах тааламдын айлекелигинен бейгапар, мындай айтканда токтукта, тынчтыкта жүрө беришти дейт. Аллахтын айлекелигинен бейгапар болгондор бул тек гана куруучу адамдар, бактысыз адамдар гана дейт. Бул деген эмне? Аллах тааламдын азабынан коркуп, бейишинен үмүт кылып, тозогунан коркуп, дайым ушундай абалда жүрүш керек туугандар. Ал эми болсоң 5, болбосоң 15, анан Кудай таалам кечиримдүү кылам, жүрөк таза болсун, анан тияк бияк дегендер бунун бүт ушул бейгапар, кайдыгерлик, кош көңүлдүү кылгандар. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "Ал-му'мин яра дунубаху кааннаху қаид тахта жабал, яхафу яқа алейхи." Момун адамдын абалы күнөөлөрүнө ушундай абалда коркот дейт. Ал эмне? Кадимки бир тоонун алдында дейт, тургандай. Ошол тоодон кулап кете тургандай, тоодон кулап кете турган, тоонун бир кырында тургандай сезет дейт. Бир күнөө кылса, ошол кулап кете тургандай көрөт дейт. Ал эми мунафык адам, кайдыгер адам ал нерсени байкабайт.
ага маани бербейт. Мындай чыкканда мурдунан чымын өтүп кеткендей эле шилтеп коет деп башка бир хадистерде келет. Ушул туугандар кайдыгерлик жана ошо жаман өлдү шек саноо, шек санап кээ бир нерселерден айрыкча адамдын ушу бул дүйнөдө ооруп жатып калып, төшөк өлүмдө жатып калып ооруп калган кезде кээде ушул жаны кыйналгандыктан жаман сөздөрдү сүйлөп, Алла Тааламдын тагдырына нааразы сөздөрдү айтып, Кудай Тааламга каяша сөздөрдү айтуу, ушунун баардыгы жаман өлүмгө, ыйманын жаман жакка бурууга алып барат. Жана тобону кечиктирүү, жакында кылам, жакында оңолом, мына деп жүрөрү, бул дагы жаман нерселерге алып барат. Жана ички амал менен сырткы амалдардын айырмасы болушу, мисалы элдердин арасында жашынакай жүрөсүң, анан жалгыз калганда жаман иштерди жасайсың. Ошондой эле бидат иштер, кылып жүргөн амалдарың пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келбей жүргөн. Жана ошол эле бидат иштерди дагы жүрөгүң менен ишенип жүргөнсүң. Ошондой нерселердин бул мен кыска ар бирөөнү токтолуп убакыт жок. Негизги бул жерде айтып бер. Жаман өлүмгө алып баруучу жолдор. Эмнелер жаман өлүмгө алып барат? Эмнеге жаман өлүмдү биз эскерип атабыз? Себеби амалдар аягында билинет. Адам жаман өлүм менен өлүп кете турган болсо, ошол кылган амалдары коркунучта, ушул жамандыкта жүргөнүн бир белгиси деп айтылып атат. Ошон үчүн мына алар эмне себептер экен десе, ушулар. Кайдыгерлик, боштук, шек саноосу, чоң күнөөлөрдөн тобо кылбай жүрө бериши, уланып, тобону кечиктириши, бир күнөө иш кылып алса, жакында окуйм, анан жакында кылам деп коюп. Ички элдерге сыр билдирбеген чоң күнөөлөрдү ичинен жасап жүрүшү, анын сыртынан жакшы адам деп ойлойсуң. Жана бузук иштерди, бузук ойдо жүргөн амалдар менен кылбаса да оюнда жүргөн нерселери, мына ушулар нерселердин баардыгы алып барып, ал адамды Аллах сактасын жаман өлүм менен өлүшкө себеп болот. Жаман өлүм деген сөз эмне мааниси туугандар? Ошол адам келмени айта албайт, акырында барып жанандай шек санаган сөздөрдү сүйлөшү, Аллах Тааламды каяш айтып, орой сөздөрдү сүйлөшү, Кудай мени эле көрүп калдыңбы деп тагдырга нааразы болуп, кейип кекишип, жалап кылып, кандай ошондойлор бар да, жашоодо бир кыйынчылык келип калган болсо, өйдө төмөндөрдү сөздөрдү сүйлөйт. Анфал сүрөсүнүн 24-аятында Алла Таала айтат: "Ва аламу анналлаха яхулу байнал мар'i ва qalbi ва аннаху илейхи тухшарун." Силер билгиле, Алла Таалам адамды жана жүрөгүн бөлүп салат дейт. Силер ага кайтып баруучусуңар. Мужахид деген муфассир айтат, адамдын жүрөгү менен өзүн бөлүп салат деген сөз эмне десе, бул деген яхулу байнал мар'i ва aqli. Адамдын өзүнүн акылын өзү башкара албай бөлүп салат дейт. Акылы башка, сөзү башка, сүйлөгөн сөзү акылына дал келбейт. Хатта ла ядри маясына, не кылып атканын да билбейт, не деп сүйлөп атканын да билбейт. Адам ушул Кудайдын буйруктарына жакшылык менен мамиле кылбай, шүгүр кылбай, жаман нерселерди кылып, тетир иштер жасап баштаганда акылынан айнып калган болот, Аллах сактасын, алжып калган болот. Онун булар эмне? Алла Тааламдын ага оргон жазасы. Жакшылыкка жакшылык менен жооп бербей, ошондой ишти жасаганда Алла Таала анын жүрөгүн бөлүп салат өзүнүн. Бул деген сөз акылын бөлүп салат деген сөз. Эмне кылып атканын, эмне сүйлөп атканын билбейт. Ошол туугандар, ошон үчүн биз бекем болойлу, ушул билген амал Кудай Тааламдын буйругун аткарууда, тыйгандарынан тыйылууда, кылып аткан амалдарыбызга бекем болойлу. Бул ошол жаман өлүмгө алып баруучу себептер дедик. Эми жакшы абалда бул дүйнөдөн кетейин, кантип ушу амалдарым дайыма постоянство, туруктуулук менен жүрөйүн, эмнелерди аткарышым керек деп болсо, суроого бул нерсеге алымдар айтат. Бул деген сөз эч бир күнөө кылбай, таза болуп эле мен аппак болуп жүрө албайм да, кантип мындай деп. Албетте биз адам баласы ар бир күнөөкөр, күнөөдүн эң жакшысы, адам баласы күнөө кылуучу, эң жакшысы тобо кылгандар. Сөзсүз бизде күнөө болот, бирок фастакиму илейхи вастагфиру. Фуссилат сүрөсүнүн 6-аятында Алла Таала айтат: силер бекем болгула, түз боло жана кечирим сурагыла деп. Сөзсүз ката кылып алсак, заматта бушайман болуп, өкүнүп, кечирим сурап, аракет кылып умтулууну көздөгөн болсок, бул чынчылдардын белгиси, чынчылдыктын белгиси. Хафиз ибн Ражаб деген чоң алым айтат, мына ушул аятка айтат: "Ишара иля аннаху ла будда мин тaqsir fil istiqama al-ma'mur biha." Бул жерде аятта белгилүү болуп турат, адам истикамада жүрсө деле ката кылышы мүмкүн, кемчилик болушу мүмкүн, бирок эмне кылат? Андан кийин заматта тобо кылып, ал жактан кайтып, бекемдикке бет алып, Кудайдан кечирим сурабасуу дейт да. Түз жолдо жүрүп деле адам ката кылып алса, заматта бушайман болуп, кечирим сурап, тобо кылып, истигфар кыла салат.
Анан дайыма туугандар ушул жакшы амалдарды, намаз окуп жүргөнүбүз, намазга бекем болобуз, зикирлерге, айтор ибадаттарды эмнени жакшы деп билгенбиз динде, шариатта көргөзүптү, ошолордо бекем болуу. Мына ушул нерсе дагы жакшы өлүм менен өлүүгө, бул жакта жакшы, бул дүйнөдө жакшы өмүр сүрүүгө, амалдарыбыз туруктуу болууга алып баруучу себептер. Ниса сүрөсүнүн 66-аятында Алла Таала айтат: "Ва ла аннахум фаалу ма юадуна бих лакана хайран лахум ва ашадду таthбита." Эгерде аларга айтылган нерселерге амал кылганында дейт, аларга аябай жакшы болмок жана бекем туруктуулук болмок дейт. Жаңа эле биз айтпадык, кана канткенде биз туруктуу болобуз, канткенде биз бекем боло алабыз, канткенде жакшылыкта жүрө алабыз деп Алла Таалам жооп берет. Эгерде аларга айтылган насааттарды аткарганында, аткарып жүрүшкөндө аларга жакшы болмок жана бекем туруктуулук болмок дейт. Бул сөз менен эмнени айтып атат? Бул сөз менен биз дейт, Шейх Саади тафсирде айтат: "Иннал абдал qaim", адам жакшылыкты аткарып жүргөн болсо, анда дайыма ал жакшылыкта жана бекемдикте болот дейт. Анан кээ бир айтат да, мынтипчи, мындайлар бар да, мен ушу намаз окуйун десем эле желкем жел тартпайт, анан чыгына албай атам, умтула албай атам дегендер бар. Алымдар айтат, адам биринчи аракет кылыш керек экен. Иннал абдал qaim бима умира бихи ла язалу ятамаррану алал авамир шар'ия хатта ялафуха ва яштaqu илайха ва иля амсалиха. Адам аракет кылып, умтулуп жасай берсе, башында может көңүлү тартпай, кыйналышы мүмкүн, бирок ошону аткара берсе, акыр барып жүрөгү тартылып, ошол нерсени рахат алып баштайт экен, туугандар. Фаякуну залика мауна лаху алал сабат ала таат. Мына ошондой кылып жүргөн амалы менен динде туруктуулук жана бекемдүүлүк дайыма уланып туруучу нерсеге турукташып калат экен. Көрсүзбү туугандар, бул бир эле эмемен келип калбайт. Мен кыйналып атам, багымдатка тура албай атам, мен уктап калып атам, каза болуп калып атат деп жүрбөйбү? Себептерди аткарыш керек туугандар. Дуа кылып, истигфар кылып, тобо кылып, анан умтулуп берсе, ошол нерсе бекем болуп калат ошол жерде. Имам Ахмад рахимахулла айтат: "Ахбабтан ядумаллаху лака ала ма тухиб, фадим ала ма юхиб." Эгерде сен Аллах Таалам сага дайым жакшылыкты берип турушун, улантып турушун кааласаң, анда сен дагы Аллах Таалам буйруган буйрукту жакшы көрүп аткарып жүр деп атат да. Аллах жакшы көргөн нерсени сен да дайым аткарып жүр дейт. Туруктуулук эмне дегенде Умар ибн Хаттабтын сөзүндө айтат: "Ал-истиқаман тастақим алал амр ва нахи." Буйруган буйрукту аткарып, тыйгандан тыйылып жүрүү, ушул туруктуулук, диндеги бекемдик. Неме кылба дейт. "Вала туарриq равганал са'лаб." Сен түлкүдөй болуп тияка бияка баш бакпагын, түлкүдөй болуп ар бир жака ойноктобогун дейт. Динде бекем болгон дейт. "Фастақим кама умирта." Худ сүрөсү 116-аят. Буйрулганыңдай түз бол дейт. Ушул түз жолдо жүргөндөрдү айтат, бекем туруктуу жүргөндөр жан бергенде периштелер эмне дейт экен билесизби тууган? Караңыз, Фуссилат сүрөсүнүн 30-аятында айтат: "Инналлазина қалу роббуналлаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаика." Роббибиз Аллах деп жана бекем туруктуу жүргөндөргө периштелер түшүп айтат дейт. Периштелер бул тафсиринде айтат, адам жан алганда, жан бергенде периштелер келип айтат экен. Эмне деп? "Алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бил жаннати аллати кунтум туадун." Коркпогула, кайгырбагыла, бейиш менен силерди сүйүнчүлөйбүз. Ушул нерсеге силер убадалангансыңар деп айтат экен. Адам баягы жан бул дүйнөдөн гайып дүйнөгө кетип атса коркот да, кандай абалда, эмне деп. Мына ошол кезде периштелер айтып атат. Бирок кимдерге айтып атат туугандар? Суроо берди. Беде Роббубуз Аллах деп жана бекем болгондорго. Суммастакому. Истиқама деген ошол бекем туруктуу жүргөндөр. Бул дүйнөдөн үзүлгөнчө иманда жүргөндөрдү айтып атат. Мына туугандар, ошол себептерин дагы кыскалап негизгилер. Ушул динде бекем жакшы жүрүш үчүн көп дуа кылыңыз. О мукаллибал кулуб, саббит калби ала диник. Жүрөгүңдү динге бекем кыл. Жана эмне кылыш керек? Аллах менен мамилени бекем кылыш керек. Жакшы адамдар менен жүрүш керек. Солих адамдардын өмүр баянын окуш керек. Сахаба, табииндердин. Жана Алла Тааламга жакшы ойдо, жакшы күмөндө болуш керек. Алла Таалам бизди таштап салбайт. Алла Таалам бул динди коргулбайт. Коргул таштап салбайт. Алла Таалам кечиримдүү, ырайымдуу деген жакшы ойдо болуш керек. Жана жаман өлүм менен өлүп кетпейин деген коркмушта дайым болуш керек. Ушул нерселерди аткарып, анан дайым амалдарды аткарып жүргөн болсок, иншалла биз хайырда болобуз.
Ушу менен туугандар, биз аяктайбыз. Бул китебибизди ушул нерселерди айтып берген биздин аалымдарыбызга Аллах Таалам ыраазы болсун, алардын даражасын көтөрсүн, күнөөлөрүн кечирсин.